You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life mean? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in that hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Allah'ın bazının adı açacağına biri versin. Bazının adı oğurvay, жақсы жүргілер, әке өлкелерге барды қаратмар. Бақтыңы боғылар, бардыңа аяласыңа қоша қарғылар, евре көргілер, тойларды көргілер, бақтыңы боғылар, о дүние бұл дүние бақтың боғылар. Allah razı olsun. Болыптыр. Ушундай жакшы ишке себепкер болгон, күнүн күндөбөй, түндү түндөбөй Аллах таалам берген ырыскыдан Аллах таалам жолуна ар дайым саптаган, жашоосун жакшылык менен өткөзгөн, ихсан берип сүйүнгөн, биздин жүрөгү мээримге толгон боорукер мусулман бир туугандарыбыз бар. Алардын дагы аттарын атап өтсөк өтө жакшы болот. Ошолордун аты дагы кыямат күнү бейишке биринчи кирүүчүлөрдүн катарында аталган болсун. Ушул жерде Максат ажыбыз бар, ушул Умар карыбыз бар, Самар ажыбыз бар, Кылыч ажыбыз бар, Элдияр ажыбыз бар, Ырыс ажыбызды, Канат ажыбыз бар, Алтын ажыбыз бар. Аллах таалам ыраазы болсун. Ушул мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөсүндө дагы Аллах таалам бейиштик үй бүлөлөрдөн кылсын. Кыямат кайымга чейин ушул кылган ихсандардын берекетиден, урпактарынан, зурияттарынан миңдеген, жүздөгөн, миллиондогон аалым уламалар, кары карыялар, хафиз хафизалар чыксын. Олоо залкар инсандар чыксын. Ушундай жакшы инсандардын чыгуусу кыямат кайымга чейин токтобосун. Аллах таалам ушул мусулман бир туугандарыбыздын кылган ихсандарынын берекетиден Аллах таалам бейишке кирүүнү важип кылган болсун. Аллах таалам дозок отуну ушул мусулман бир туугандарыбыздын денесине арам кылган болсун. Аллах таалам кыямат күнү күнөөсү жок биринчилерден болуп бейиштин каалаган эшиктеринен кирүүчү пенделерден кылган болсун. Кыямат күнү биринчилерден болуп сүйкүмдүү пайгамбарыбыздын мубарак колдорунан Кавсар суусун ичкенге Аллах таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым,
Дагы ушундай жакшы иштерибизди токтотпойлу. Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду ар дайым элибиз үчүн, журтубуз үчүн, ыйык динибиз үчүн кызмат кылганга ар дайым даяр. Аллах таалам баарыбызды жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпусу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.